Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vessalamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын, жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды да Аллах Таала мына ушул ибадаттарыңыздарды, түнкү ибадаттарыңыздарды кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Мына Рамазан айы акырлап калгандыгына байланыштуу мына ушул Аллах Таала мына ушул үммөткө пайгамбарлар аркылуу парыз кылган, шарият кылган закатул фитр тууралуу бүгүн эртең мына ушул маселе тууралуу, орозо тууралуу сабагыбызда кыскача түрдө маалымат алып үйрөнүп алсак. Биринчи маселе бизде эми закатул фитр битир садакасы деп коет. Ошол биринчи маселе битир садакасынын өкүмү эмне үчүн закатул фитр деп аталды? Өкүмүнү баяндоодон алдын мына ушуну билип алайлы. Араб тилинде фитр деген сөз ооз ачуу дегени. Рамазан айын тутуп болуп ооз ачылганы себеп важип боло турган зекет болгону үчүн фитр зекети деп айтылат. Эми бизде битир садакасы деп айтабыз. Алымдар зекетти эки бөлүккө бөлүшөт. Малдан болгон зекет бар, жана дене зекети бар. Мал зекети белгилүү бир малдан берилет. Битир зекети, ошол фитр зекети денеден бериле турган, мындайча айтканда, ошол зекет мындайча айтканда садака. Бул зекеттин түрүндө кишинин мал мүлкү белгилүү бир нисапка жетүүсү шарт кылынбайт. Мисалы үчүн зекет берүү үчүн мусулман кишинин мал мүлкү шарият өлчө берген нисапка ошол жеткен болуусу керек. Ал эми закатул фитрде, мына битир садакасында малдын ошол кишинин мал мүлкү белгилүү өлчөмгө жетүүсү, нисапка жетүүсү шарт кылынбайт. Эми битир ошол фитр зекетинин өкүмү жана анын далили. Битир садакасы парзы айын. Буга алымдар ижма кылышкан. Ибн Умар радияллаху анхума риwayat кылган хадисте Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам закатал фитри мин Рамадана са'ан мин тамрин ау са'ан мин ша'ирин аля ал-абди вал-хурри вал-закари вал-унса вал-сагири вал-кабири минал муслимин. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Рамазандагы битир зекетин бир са курма, бир са арпа өлчөмүндө мусулмандардын кулуна да, азат болгонуна да, эркегине да, жана аялына да, чоң кичинесине парз кылды. Бухари Муслим риwayat кылган хадис бул. Хадиске каралса, Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам деп айтылды. Аллахтын элчиси парз кылды деп айтты. Демек, өкүмү эмне экен? Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Өкүмү парз экен. Кимге парз экен? Бардык адамдарга парз экен. Чоң кичинеге карабай. Мусулмандардан деп айтты. Мына эми мусулман болсо, ага ал кул болсун, азат болсун, ал кул болсун, эркек болсун, аял болсун, жаш жигит болсун, жашы болсун, карысы болсун, баарысына парз болуп саналат экен. Эми мунун эмне үчүн Аллах Таала ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам закатул фитрди битир садакасыны парз кылды. Мунун хикматы бар, мунун максаты бар. Биринчи хикматы орозо тутуучунун орозосунда кемчилдик болгондугун себеп толтурат. Барыбыз кемчилдиктүү пендебиз. Оозубуздан эмнелер чыгып кетпейт. Туткан орозобуздун эмне? Ошол кемчилдик болуп калуусу мүмкүн. Мына ошол кемчилдикти толтурат. Мына ушул айып кемчилдиктерден орозо туткан кишини тазалоо үчүн Аллах Таала бизге битир садакасын закатул фитрди парз кылып койду. Аллах Таала муну Куранда айтпаса деле, закатул фитр Куранда келген эмес. Куранда парз кылынбаган болсо да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам парз кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам парз кылганы ошол бул Аллахтын өкүмү болуп саналат. Алымдар айтышат, закатул фитр битир садакасы орозо туткан адам үчүн намазында
қаталашқан, қата қылған кіші сияқты дейді. Намаздың қатасы, намазда қата болып қыла тұрған болса, аны неменен түздейміз, толықтаймыз, саждай сахменен. Ошол намазда қата кемшіліктер саждай сахменен толтырылады. Құдым ұшында елі кіші битір садақасы менен не ошоны беру менен орозосындағы ошол кемшілдіктерді толтырады. Бұл бірінші хикматы. Екінші бір хикматы, кедейлерді айт күні, мискиндерді айт күні мұқтажсыз қылу. Қолын созып тілемшілік қылып жүруден айт күні. Қолын созып тілемшілік қылып жүруден ушул нәрсе менен аларды мұқтаж қылбай, аларды қамсыздоо. Мына ушул тілемшілік қылудан, мұсылмандардың кейбір мұқтаждарын тілемсіздік қылудан, не қылып қалудан алдын алу айт күндері. Üçüncü hikmati alımдар айтышат, Аллах Таалага шүгүр келтирүүгө кирет дейт. Рамазан орозосун акырына чыгарганы үчүн шүгүр келтирүү максатта берилет дешет. Эми үчүнчү маселеге өтөбүз. Кимдерге битир садака важип болот? Кимдерге закатул фитр важип болот? Башкача айтканда, ошол закатул фитр садакасынын важип болуу шарттары бар. Кайсыл шарттар табылган кишиге закатул фитр важип деп айтабыз. Мына ол эки шарт, төмөнкү эки шарт табылса, ошол кишиге битир садакасын берүү важип болот, парз болот. Биринчи шарты мусулман болуусу керек. Капырга важип эмес. Бир капыр мен да закатул фитр берем деп, битир садака берем деп чыгып алса, аныкын не? Битир садака ошол закатул фитр ордуна өтпөйт. Анткени ал капыр. Биринчи ошол мусулман болуш керек. Мындайча айтканда мусулман исламда болуш керек. Биринчи шарты бул. Эми биринчи шарты мусулман болуш керек, капырга важип эмес. Капыр абалда берсе кабыл болбойт барбир. Экинчи шарты айт күнүнүн түнү күндүзүндө өзүнө жана бала чакасынын нафакасынан өзүнүн жана бала чакасынын нафакасынан артыкча ээ болгон кишиге парз болот. Айт күнүнүн бир түнү жана бир күнүндө өзүнүн бала чакасынан нафакасынан ошол артып турган кишиге бул закатул фитр парз болот. Мал мүлкү белгилүү бир өлчөмгө жетүүсү шарт эмес. Балким айт күнү бала чакасынын ошол бала чакасын багууга, камсыздоого жетерлүү азык түлүгү болгон кишиге не ошол мал мүлкү болсо, тамак ашы болсо, ошол азык түлүк менен тамак аштан ошол берүүсү керек. Мына ушул эки шарт табылуусу керек болот. Мына ушул эки шарт табылбай калса, бир күндүз, бир түнгө жете турган тамагы болбосо үйүндө, күндүзү жеп кое турган болсо, түнгө жетпейт, түнү жеп коет, күндүзгө жетпей турган тамагы бар, тамагы болбогон үй бүлөгө, ушундай азык түлүгү болбогон үй бүлөгө закатул фитр важип эмес. Эми азыркы кезде мындай үй бүлө не, алхамдулилла, Кудайга шүгүр, токчулук. Азыр иттерге нан берсең не, карабай турган бир заманда алхамдулилла жашап жатабыз. Илгери иттерге нан берсең не, сүйүнүп жейт эле. Туурабы? Азыркы кезде иттер ам нанды анча тоготпой калды. Эми төртүнчү маселе, кимдердин атынан фитр закети, битир садакасы берилет? Киши өзүнүн атынан береби? Же башкалардын атынан берүүсү керекпи? Аялынын атынан, баласынын атынан да берсе боло береби? Алымдар айтышат, жок, өзүнүн атынан эле эмес. Балким башкалардын атынан да берүүсү керек болот. Кимдердин атынан берилет десе, биринчиси аялынын атынан битир садакасы, фитр закетин берсе болот. Ал бул жумхур алымдардын мазхабына ылайык. Бирок Абу Ханифа рахимахулла мазхабында, Ханафи мазхабына көрө, аял кишинин өзүнүн мал мүлкү болсо, анда аял кишинин өзүнө важип дейт. Эми баары сөз важиптик туурасында бул жерде. Күйөөсү аялынын атынан берсе өтпөйт деген маселе келип чыкпайт. Берсе боло берет. Ханафи мазхабта деле берсе боло берет. Кала берсе Ханафи мазхабка көрө да боло берет, бирок важиптик маселесинде эрге важип эмес дейт. Аял киши бай боло турган болсо, мал мүлкү боло турган болсо. Кокус бербеймин десе, бербөөгө акы бар дейилет. Аял кишинин аялынын мал мүлкү болгону себеп. Аялдын өзүнө важип дешет. Бирок бул маселе жумхур алымдарынын сөзү күчтүүрөөк бул маселеде. Аялдын битир садакасы кимдин мойнунда экен?
erinin, kүйөөсүнүн мойнунда экен. Биринчи болуп аялын атынан берет деп айттык. Биринчи аялын атынан берет. Экинчи жаш балдардын атынан берет. Ата балагатка жетпеген жаш балдардын атынан берет битир садакасын. Ибн Мунзир рахимахулла ижма деген китебинде айтат. Алымдардын баарысы ижма кылышкан, иттифак кылышкан, бир пикирге келишкен. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, өзүнүн атынан жана балагатка жетпеген мал мүлкү жок балдардын атынан битир садакасын берүүгө алымдар ижма кылышкан дейт. Эми боюнда бар аялдын курсагындагы ошол баладан битир садакасы берилет, бирок важип эмес бул. Берүү мустахаб. Аялы боюнда боло турган болсо, боюндагы баладан берүү мустахаб, важип эмес. Алда качан берилет десе, 4 айлык жана андан чоңураак болуп калса, 5-6 айлык болуп калса, 4 айдан өткөн болсо, мындайча айтканда периште рух үйлөп, жан үйлөгөн болсо, анда берилет. 2 айлык болсо, 1 айлык болсо, ага жан үйлөнгөн, рух үйлөнгөн эмес. Ал адам дейилбейт. Бирок 4 айдан кийин жан үйлөнөт, жан үйлөнгөндөн кийин бул эми инсан болуп саналат. Аны атынан берүү не болот экен? Важип эмес, бирок мустахаб болот экен. Ибн Абу Шайба рахимахулла Мусаннаф китебинде риваят кылат. Абу Килаба рахимахулла айтат, радияллаху анху, айтат битир садакасы жаштан да, карыдан да рахимахулла экен. Абу Килаба рахимахулла айтат, битир садакасы жаштан да, карыдан да, азат кишиден да, кул адамдан да, эркек аялдан да берилет деп айтып туруп, алар курсагындагы баладан да, боюндагы баладан да битир садакасын беришет эле деп туруп, сахабаларды, табииндерди назарда тутуп айтат. Ушул киши. Мындан чыкты, бул кишинин сөзүнө көрө сахабалар жана табииндер боюндагы ошол аялдын боюндагы баласынан дагы беришкен экен. Демек, 4-чү маселеде кимдердин атынан зекет берилет деп айттык? Ошол закатул фитр. Киши өзүнүн атынан эле эмес, аялдын атынан да берет. Балагатка жетпеген балдардын атынан да берет. Кээде балагатка жеткен болсо да, бирок нафакасы атасынын мойнунда болуп турса да, баласынын атынан да берүүсү керек деп айттык. Жанагы балагатка жеткен болсо, ата-энеси бөлүп койгон болсо, алар өздөрү бериш керек эми. Бирок кээ бир балдар бар, баласы инвалид болгондугу себептүү, анын камсыздоо атасынын мойнунда болот. Атасынын карамагында болот, мына ушуларга атасы берип коюш керек болот. Эми майиттин атынан да, өлгөн кишинин атынан закатул фитр битир садакасы берилеби десе, бул маселе мындай. Бул маселеде алымдар айтышат, эгер өлгөн кишинин атынан, өлгөн адамдын атынан келерки жылдарга берүүнү кааласа, бул жок нерсе, бул дурус эмес. Кээ бирлер аялынан чыгарат, баласынан чыгарат закатул фитрди. Анан ата-энемден да өтүп кеткен ата-энемден да чыгарып коеюн дейт. Бул дурус эмес. Ата-энесинен берүүсү. Мунун дурустугу шариатта келген эмес. Мунун тууралыгы. Бир кишинин атасы өткөн, энеси өтүп кеткен. Ар бир жылы, ар бир Рамазан айында өлгөн атасынын атынан, өтүп кеткен энесинин атынан битир садакасын чыгарса болбойт. Закатул фитрди берүүсү болбойт. Мисалы, өзүнүн үй бүлөсүндө аялы бар, 3 баласы бар, 5 киши, бирок ата-энеси өтүп кетишкен. Ата-энеси өтүп кетишкен 7 кишилик битир садакасын чыгарса, анан айтса, ата-энемди да кошуп чыгарамын десе, бул болбойт дейбиз. Мындай нерсе келген эмес. Бирок сооп арноону кааласа, ата-энеме бир сооп болсун десе, анда жөн эле садака катары эле берсин. Ошо азык түлүгүнү. Бирок өлгөн киши мойнундагы битир садакасын өтөбөй өлгөн болсо, мына Рамазанды кармады, ана Рамазанга 2-3 күн калганда өтүп кетти. Анда анын атынан битир садакасы берилүүсү керек. Мисалы, кээ бир кишилер үзүр менен же үзүрсүз бербеген болуусу мүмкүн битир садакасын. Анан мына ушундай вакытта аны битир садакасын берип коюу важип деп айтабыз. Битир садакасында ниеттин зарылдыгы керек эми. Ниет сөзсүз болуш керек. Иннамал амалу бинният, амалдар ниетке жараша деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Битир садакасында ния шарт кылынат. Бул жүрөктө болуш керек бул. Анан битир садакасын берип жатып, мен баланчыга ушунча тилге чыгарып, анан баланчы числода ушунча күнү айт намазга чейин битир садакасын бердим деп, мына ушул тилге чыгарып айтуу, бул ниетти, бул бидаат болуп саналат. Жөн гана ниетти шарт кылат жүрөгүндө. Мен ушул битир садакамды берип жатам, ушул важипти өтөп жатам деген нерсе жүрөгүндө болуш керек. Анткени бул ибадат.
ибадаттар ниетсіз тура болбайды. Ушуга көрө bir kişi başka bir kişinin atынан анын рұқсатсыз ага билдирбей туруп, битир садакасын закатул фитрди бере турган болсо өтпөйт. Бирөөгө билдирбей туруп эле закатул фитрини берип коюп атат. Өтпөйт мында. Эмнеге? Ошол чыгарылып жаткан адамдын атынан ниет табылбагандыгы үчүн. Ага билдирген жок да, ал ниет кылган жок. Болбойт деп айтабыз. Биз жогоруда айттык, киши аялынын, балдарынын атынан закатул фитр садакасын берет деп айттык. Бирок мисалы кошунасын билет, муктажыраак кошунасы. Анан ошол кошунасына айтты: сизден да, бала чакаңыздан да ошол садака битирди мен өзүм беремин деп айтса, силер убара болбогула базарга барып, силердин атыңардан садака битирди берип коёмун деп айтса, боло берет. Кошунасына билдирип койсо, боло берет. Bir жат адамдын атынан, ал кошунаңыз болсун, тууганыңыз болсун, башка bir адамдын атынан битир садака берсе, боло берет, бирок шарты айтып коюу керек, кабарлап коюу керек. Ал ниет кылуусу үчүн. Ниет кылуусу үчүн. Ниет кылуусу үчүн. Анан bir киши мусапыр болсо, ошол сапардагы кишинин атынан бул жактагы үй бүлөдөгү ошол туугандары, ошол жакындары берип койсо, эсепке өтөбү десе, эсепке өтөт. Эсепке өтөбү же өтпөйбү? Эсепке өтөт. Качан эгер адатта анын атынан чыгарып жүрүшкөн болсо, жыл сайын адат кылышып алган. Эсептеп кадимкидей эле, а сапарда бир баласы адат кылышып алган, эгер адатта чыгарып жүргөн болсо өтөт. Кудум бул рухсат бергендей болот да, жыл сайын эле адатта билет ошол чыгарылуусун. Же өзү осуят кылып кеткен болсо, сапардан алдын менин атымдан да чыгарып койгула деп койгон болсо, эсепке өтө берет. Болбосо эсепке өтпөйт. Адат кылынбаган болсо, же осуят кылбаган болсо, же айтпаган болсо эсепке өтпөйт. Ошол мусапырга не билдирмейимче дейт. Ал ниет кылыш керек деп айттык. Мисал үчүн, жанагы мисал, анан кошуналардын атынан берди дагы, айт намаз окулгандан кийин кошуна сиздин атыңыздан деле биз закатул фитрди, садака битирди берип койдук десе, бул өтпөйт. Анткени ал билген жок да. Ошондуктан муну билдирип коюу керек. Жанагы закатул фитрди чыгара турган адам кабарда болуусу үчүн жана ниет кылуусу үчүн. Ошондуктан ниет табылбагандыгы үчүн ал закатул фитрге өтпөй калат. Эми иншаллаху таала эмки сабагыбызда закатул фитр кандай чыгарылат? Кандай өлчөмдө берилет? Эмнеден берилиш керек? Мына ушуну эртең айтабыз иншаллаху таала.